Эркектин мээси стресс, депрессияга кабылыш керек экен. Баягы ойлонбой жүрө берсе эркек киши, эч нерседен кабатыр болбосо, кыжалат болбосо, аракет да кылбай коет экен. Эң күчтүү нерсе бар. Дүйнөдө эки нерсе: каалоо анан коркуу. Кыжалаттык сезимдери бар. Мисалы, армияда коркуу сезими бар. Мисалы үчүн кичине болсо дагы армияда ар бир жокейде коркуу болот, ар бир нерсени кызматты кылат. Мисал үчүн айттым. Россияга барган учурда милицияны көрүп калып, өтпөгөн жерине өтүп кетет, мисал үчүн. Заборунан, аша албаган заборунан ашып кетет да, мисал үчүн. Айтайын деген нерселени эркектин мээси ар дайым бир коркуу, кыжалаттык, стресс деген нерселер келип турбаса, эркек киши болбогор, уйкучу, жалкоо, бекерчи болуп кетет экен да. Курсак салып, семирип, үйдө жаткан, эч кимге кереги жок бир мусор ящик сыяктуу болуп калат экен. Жок, эркек киши ар дайым эмгекчил, бир нерсенин үстүндө ойлонгон, башына бир нерсе кыжалат сезим боло билген адам болуш керек экен да. Негизи бир проблема келсе, ошону чечүүнүн үстүндө болушубуз керек. Күчтүү болушубуз керек.